эми счетчик менен суу берет дегенде ошо корккон адамдар да болду. Эми сууну дагы эсепке аласыңарбы? Ушундай да болобу депчи. Анан мен дайыма тамашалайм, суунун дагы сурагы бар деп айтылат Кыргызда. Ысырап кылбаш керек. Анда төлөмү болуш керек, ага чыгым короп атат. Муну негизинен элибиз туура эле кабыл алды. Биз дегенде төлөмдү 12 сомдон төлөгөнбүз. Биринчи эле душ башына, адам башына. Ошол деле өзүбүздүн болжолубуз туура чыкты, себеби тиги тонна боюнча эсептегенде деле ошонун ар жак бир жагы болуп калды. Азыр кээ бир жерге барып айтсам, сен фантастика айтып атасың дейт. Үйүбүздө жылуу суу бар. Шаардагы балдарым келип суктанып кетет. Бул Караколдо жашайт. Биринчи артыкчылыгы мунун калыстык болот да. Биз баягы эле тариф, биз то есть ошол эле чыгымдарды мурун киши башына бөлүп аткан болсок, азыр ошол эле чыгымдарды биз өндүрүлгөн суунун көлөмүнө бөлөбүз. Мында ошол суунун өзүнө турган наркы чыгат да. Көпчүлүк айылдарда суунун булактары бул тоодогу эле дарыялардан, булактардан алышат. Алар тилекке каршы талапка ылайык тазалоодон өтпөйт дагы, ошондуктан кир суу барат айылдаргачы. Негизи ошондой тенденция бар да. Суу кай жерде кир болсо, ошол жерде оорулар көп болот дагы. Ошол ооруга айыктырга кеткен каражаттар, мисалы ошол суунун системага оңдогонго кеткен каражаттан бир кыйла көп туура келип калат да. Жердин астынан баары бир таза суу чыгат да. Текшере келгенде көпчүлүк көрсөткүчтөр боюнча бул суу ичкенге да жарактуу, таза болуп эсептелинет да. Ал сууну хлордобой эле дагы бир башка методу бар тазалоонун. Бул ультрафиолеттик излучение менен тазалоо деп коет, же болбосо бактерицидный установка деп коет да. Ал жерде ошол баягы ультрафиолеттик лампочкадан өткөндөн кийин суу таптаза болот дагы. Хлордун да кошулбайт, даамы да өзгөрбөйт. Ошол эле табигый даамы менен таза суу элге жетет да. Жалпы ошо айтар элем, ошо суу системасын көп жерде жөн эле ысырап кылып коюп эле элдер өзүлөрү агып салып эле анан калп эле бирөөнү бет тырмарлык кылып суу жетпей атат, анан баланчалар иштебей атат деп ушундай айтышат да. Мен буга аябай каршымын. Ар ким өзүнөн башташ керек да. Суу сыйлаган зор болот дейт.